Бишкек шаарынын четине жаңы салынып жаткан Ош базарда курулуш иштери кызуу жүрүүдө. Айлана тегерек типте салынып жаткан базардын негизги бөлүгүндө жалпы 24 секциянын учурда 5-өсүндө курулуш иштери дээрлик аяктоонун алдында турат. Ал эми калган бөлүктөрүндө 600дөй куруучу жана тиешелүү техникалар иш алып барууда. Базарда эс алуучу жайдан тартып, унаа токтотуучу жайлар бардык шарттар каралмакчы. Ал эми базар толук бүтүп ишке берилсе, шаар тургундарынын сүйүктүү жайына айланмакчы. Күндүн ысыгына карабастан жаңы Ош базарынын курулушу уланууда. Соода комплекстердин имараттары жер төлөөсү менен 3 деңгээлден турат. Аларга өзгөчө маани берилип, сапаттуу материалдар колдонулууда. Болбойт бул жерде элге, бүт сатуучуларга, сатып алуучуларга, бүт кыргызстандын жарандарына эмелери түзүлүп атат да, шарттары түзүлүп, бардыгы ыңгай шарттар менен. Бягында эс алуучу жайлар болот. Бул жерде автоунаа койгон жайлары, нар жагында парк болуп, бул өтө өзгөчө заманбап курулуш болуп атат да. Курулуш жүрүп жаткан жер нымдуу болгондуктан атайын арыктар казылып, архитектуралык талаптар сакталган. Ал эми имараттардын үстүңкү бөлүгүнө дагы суу өткөрбөөчү атайын материал төшөлүп, эрежеге ылайык иштер жүрүүдө. Бул жерде өзүңүздөр көргөндөй азыр баягы үстү жабылып, биягына жылуулук материалдар төшөлүп, бу жерде ГЭС текстилдик, үстүнөн утепление берилген. Анан кийин бу жерде дагы еще бетондук иштери жасалып, анан үстүнөн дагы сыйра эме болот да, утепление болуп. Анан бу жерде суу өтпөйт, мурункудай болуп, баягы чатыр жаап эме кылалы деген эмес. Азыркы жаңы технология менен бул заманбап иштери бүтүп атат да. Бу жерден суу өтүп, жанагындай тамчы тамп деген нерселер болбойт. Курулушка жалпы 600дөй адам тартылган. Андан тышкары атайын техникалардын жардамында иш тынымсыз уланууда. 162 гектар аянтка Ош базарынан тышкары көп кабаттуу үйлөр, автобекет дагы салынууда. Учурда жаңы вокзалдын имаратында монолитти куюу жумуштары аяктап калды. Параллельно биздики ушундай эле гидроизоляция подпорных стен фундаментин плиты кетип атат. И параллельно 5-блок боюнча алганда ал внутренний перегородка жумуштарын кылып атабыз, мындай айтканда. Ошондой деле дагы алып кеткенде дренажный жумуштар да болуп атат. Bundan тышкары ар бир монолиттин каркасты жумушту кылганда бул биздин материалды колдонгон арматура Россиядан келет, российский производство, бүт сертификат, паспорттар бар. Ар бир этапты алганда, мисалы каркасты текшергенде бул өзүнүн технадзор бар, авторский надзор бар, ошолор текшерет. Ошодон тышкары Минстройда келип ар бир этапты келип текшерип турушат. Жаңы автобекет 2 кабаттан турат. Жалпы аянты 10 000 чарчы метрден ашат. Өзүнүн унаа токтотуучу жайы болот. Мындан тышкары күтүү залдары, жүргүнчүлөр үчүн эс алуучу жайлар жана бардык шарттар каралат. Автобекеттин аймагында автобустардын токтоосуна ылайыкталып, жаңы перрондун курулушу дагы жүрүүдө. Анын узундугу 200 метрге жетет. Үстү жабылып, автобустарга жана жүргүнчүлөргө ыңгайлаштырылып жасалат. Курулуштар ишке берилсе, шаар ичиндеги автотыгындар дагы азаяр айтылууда. Ал эми соодагерлерге толук шарт түзүлгөн соң Ош базары көчүрүлөт. Бакберди Баязбеков, Аскар Маратов, ЛТР, Бишкек.